100 бука бага турган мына ушул азыркы убакта иштеп турган сарай сатууга чыгып атканда өздөрү көргөндөй эле биз азыр үстү тарабынан силерге жакшы кылып көрсөтүп атабыз. Азыр жанына барабыз да жанынан көрсөтүп коебуз. Туугандар, сиздер видеону жүрөк жөнү кызартып анан достор менен бөлүшүп отуруңуздар. Мен силерге баасын айтып өтөйүн. 90 000 доллар бир аз кийин бар сүйлөшүү жолу бар экен. Анан биз турган жер азыр Ош шаары Мадай өкмөтүнүн Кызыл Тал участкасында турабыз. Мынакей туугандар. Эми жердин аянты, анан сарайдын ичиндеги кандай условиялар бар, аны силерге толуктап көрсөтүп беребиз. Туугандар, сатып жаткан сарайга мынакей келдик. Эми чогуу биргеликте көрөлү. Бул биринчи выход, өзүңүздөр көргөндөй эле. Мынакей кирип келгенде сарайдын узуну 70 метр экен. Анан сарайдын туурасына келе турган болсок 12 метр экен. Анын ээсинин айтымы боюнчачы туугандар 100 бука ушул жерге беймарал батат экен. Кааласаңыз жылкы баксаңыз болот, кааласаңыз самуй баксаңыз болот. Негизи ал сиздин тандооңуздан. Анан караңыздар, өзүнүн мондой жакшынакай суу келе турган түтүкчөлөрү менен, мынакей көрүңүздөрбү? Полуна келе турган болсок, мен силерге полун көрсөтүп коеюн. Мынакей. Полу жыгачтан экен. Ар биринин өзүнүн месталары бар экен, бири-бирине мешет этпей турган. Анан кийин отходдору мынакей, мына ушул жака түшөткөн, ушул жактан балдар тазалап сүт алып чыгып болот экен. Караңыздар, бүт тарабында айнектери бар. Анан вытяжкалары менен мынакей. Бул жерге 220 вольт дагы бар, анан трехфазка дагы бар, туугандар, көрдүңүздөр, Анан мына ушул эшиктен ортоңку эшиктен ортодон 2 эшик коюшуптур. Бул жака малдарыңыздарды мына жака чыгарып койсоңуздар жакшы экен. Көрдүңүздөр, туугандар. Анан бул жактан чыккан отходдорду мына жерде атайын сактай турган, баягы кыккыла турган мына ушул жери бар экен. Коросу чындыгында аябай чоң экен. Мына ушул жерге жем чөптөрдү коюп, малдарыңыздарды карасаңыздар болот экен. Туугандар, жалпы канча сотик десеңиздер 50 сотик экен, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Баса крышасына келе турган болсок, мынакей тиникеден вытяжкалар көрүп атасыздар. 1 2 3 4 5 6 7 8 вытяжка бар экен өйдөсүндө. Анан бакойлорунан да чыккан, Так. Эми мен силерге азыр бул жакта да көрсөтүүчү нерсем, туугандар. Жакшылап көрүп туруңуздар, баасын айтып өттүк. Ремонтко келе турган болсок, ремонтору жакшы. Бир саатта ремонт кылып коюптур. Анан могул жерде видео көзөмөлдөр дагы бар экен, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Анан дагы жакшы жери. Бул сарайдын ичинде ысык суу, муздак суусу дагы бар экен. Караңыздар. Мына жерде 2 аппарат бар экен. Бул кандай аппарат десеңиздер, ушул аппарат кошо сатылат экен да. Бул баягы саамуйларды саап бере турган аппарат экен. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр, Балким сиз алган болсоңуз, эгер бул жерге саамуйларды коюп, сүт багытында иштетем десеңиз, жакшы вариант экен. Мына арестондору менен суулары чыгат. Бул жерден чыккан суу сыртка слип болуп сыртка чыгып кетет. Эми бул бетинен көрсөтөлү. Мынакей туугандар. Кеңдиги аябай кең, чоң. Жүрүңүздөр. Бул жагы мондой тосулган. Анан бул жакта үйлөр бар экен. Эми сарайдын биз арт жагы менен азыр өтүп кетип атабыз, көрүңүздөр. Мына жерде атайын өзүнүн септиги бар экен, 2 септиги экен. Эми бул жерде эмне болсо бардыгы калат экен. Кыскасы эчтекен алып кетпейбиз деп айтты ээсичи. Бул жерге жатакана кылсаңыз болот. Жакшы жарашууда экен. Жүрүңүздөр эми. Анан бул жергечи туугандар, мен азыр мына ичин көрсөтө турган болсом, эгер сиздер бул жакты саамуй кылсаңыздар, торпокторду мына ичинде карасаңыздар болот экен, бөлүп. Жакшынакай экен, карасаңыз өтө сонун болуптур. Асты бул жактагы тактадан болуптур. Мынакей өзүнүн чөп, жем жей турган, суу кое турган мындай решеткалардан бери бар экен. Көрдүңүздөр, Анан свет дагы бар бул жерде. Балким бул жака кой карасаңыз деле жакшы болот экен. Кичинекей трактор. Мына ушул жерде будай койгон экен мурун. Анан чөптөрдү, арпа, будайларды ушул жерде кылсаңыз болот. Анан бул жерде аябай көп тоютты камдайсыз да. Чөптөрдү, беде, пресстерди алып келсеңиз, мынакей өзүнүн жакшынакай болгон чатыры менен жалган. Мына ушул жер дагы сизге караштуу жер бул жергечи. Мына уже баягы мурунку жылдан калган чөптөр окшойт. Мына ушул жерге сактансаңыз болот. Ошол жактагы чөптөрдү анан могул жерде дробилкага дробить этип, майдалап, бул жака чыккандан ал жерден аласыздар дагы. Анан малыңыздарга алып бере бересиздер. Мынакей 2 жер бар, чөп майдай турган жер. Эми биз сарайдын азыр орто жагына киребиз. Бул азыр бул сарайдын арт жагы. Сарайдын арт жагы аябай кеңири. Анан арттагы мынакей карасаңыздар стяжка болгон, тегиз болгон. Бул жакта бир көрсөтүп койсоңуз болот. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Эми биз сарайдын азыр орто жагынан ичке кирип келе атабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Чындыгында мал жаатында жүргөн агалар, мына ушуну бир байкап көрүңүздөр. Балким сиздерге жагып калаттыр. Кимде ким араңыздарда ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар, ошо малга кызыккан, кандай бизнес кылсам деп аткан достор болсо, туугандар болсо, мына ушул видеону жөнөтүп койсоңуздар өтө сонун болчу да экен, Мынакей жарыктар менен. Биз айтып өттүк, анан мына жерде маңдагы 2 бетине вытяжкасы дагы бар экен. Мынакей. Сыртчанан көрсөтүп койсоңор болот вытяжкасын. Мынакей, туугандар, көрүңүздөр. Эми биз азыр
Буяка кирип келүүчү жайды көрсөтөбүз. Короос аябай кеңири да, бул жагы бүт тараптар анан кийин торзун менен тосулган. Сырттан жөн эле ашып өтүп кирип кете алам деп ойлонбосун эч ким. Камералардын бери бар. Мына ушул жерден түз келесиз, мына көчө менен караңыздар тагына, мына көчө менен түз кирип келесиз дагы. Мына жерге мал салыңыздар чүрөс, же бул жака чөп жыйганга места бул жака. Эми басыңыздар. Анан мына ушул тарапта кошумча дагы жери бар экен. Жалпысы 50 сотик деп айтпадыкпы? Ошого кошула турган жолдун бул жак бетинде, мына ортосунда жол өткөн. Мына жакта контейнерди көрүп атасыздарбы? Тона бул контейнер деле өзүнчө негизи чоң экен. Бул контейнерди эми сиздер кандай багытта колдонобу десеңиздер, сарайыңыздарга тоют, жем, чөптү мына ушул жерде сактап койсоңуздар да жакшы болчу экен. Эми сиздер бул жерде алган болсоңуздар кандай багытта иштетем десеңиздер, өзүңүздөр варианттарын караштырып көрөсүздөр. Азыр мен баасын бир катап айтып өтөйүн. $90,000 деп ээси айтты. Анан бир аз кеми бар, анан сүйлөшүү жолдору бар деди. Варианттар бар экен. Кыскасыча, документ жагы кандай деп сурасам, документ жагынан эч кандай проблема болбосун дейт. Эгерде сарай жаккан болсо, акчаны штир эсептесе, сразу өткөрүп берем деп ээси айтты. Мен сиздерге азыр ээси айткан сөздөрдү, информациялардын баарын тең толук кылып жеткирип бердим деп ойлойм таңдар. Өздөрү көргөндөй, бул жерден мал баксаңыз кыскасы, мына жерде жакынкы кошуналарга эч кимге мишайт этпейт экенсиздер. Бул жерден ошого ылайыктуу жакшы жер экен туугандар. Көрдүңүздөр, шаардын алыс тыныч жерде. Колубуздан келишинче бир катар көрсөтүп бердик туугандар. Видео сиздерге пайдалуу болсо жүрөкчөнү кызартыңыздар. Анан Охо KG каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Кызмат болсо мен Талайбеке кайла бересиздер. Мен бул жердин ээсин телефон номер менен жазам. Өзүңөр жазыңыздар, байланышка чыгып сүйлөшүп көрүңүздөр. Салам алейкум жактыңыздарга. Биз турган жер туугандар Ош Алай жолу. Эгерде сиздер шаардан келаткан болсоңуздар, юртаны билесиздер. Юртадан бир аз эле өтүп эле солго буруласыздар. Маделеске жетпей. Эгерде сиздер бул тарабы Чоң Алайдан келаткан болсоңуздар туугандар, бул жерде көрүңүздөр. Юртага жетпейсиздер. Бул жерден Маделестен өтөсүздөр дагы оң жака буруласыздар. Салам алейкум. Мына ушул көчө менен түп-түз эле жүргөн болсоңуз, ака айдап коюңуз эми, бул жолду тосуп калдыңыз. 5 мүнөттө жетип барасыздар туугандар. Машина менен 5 мүнөттө жетесиздер. Ал жолдун нарагына 2 километр. Туугандар, видеону достор менен бөлүшүп коюңуздар.